Эми азыр биринчиден жанагы Садыр эмеге келгенде Жапаров, Садыр Жапаров жана өкмөт мен премьер-министр болдум дегенде ошону көбү байкап алды окшойт. Ал айткан: "Мен райымды дагы баарын түбүнө жетем. Анан мага кыйын болуп атат. Анткени райым 90% чиновниктердин баарын сатып алыптыр" деп айтпадыбы. На самом деле ошондой болуп атат бүгүнкү күндө. Анан кийин чиновниктер жалаң эле министр председательдер эмес да, ак үйдөгү, көк үйдөгү иштегендер. Анын зампам тиги булар бар. Анан ГКМБдагы балдар бар. Райымдын феномени и криминалдын бүгүнкү феномени бүт жерлерге кишилерин коюп алган. Güç структураларынын көбүнө коюп алган. Даже журналисттер алардын карамагында. Подпитка болот. Ушундай эмет койгондо структура. Ошон үчүн мен эмне үчүн мафия деген терминди колдонуп атам. Бул чын эле Кыргызстанда мафиозный структура 21-кылымда мафиозный структураны создавать эткен бул именно райым. Азыркы бийлик ушул сиз айтып аткан Матраимовду кармап, кандайдыр бошотуп, кайра кандайдыр деңгээлде бир жазалоого аракет кылып атат. Сиз өзүңүз айтып аткан жана криминалдык топторду кармап камап атат. Мунун бардыгы аркылуу биз ушул биринчи максатыбыз коррупцияга анан криминалдык топторго каршы күрөш, биз катуу турабыз деп атышат да. Анан ушул аракеттери сиз колунан келеби, биринчиден күчү жетеби, эгерде сиз айтып аткандай мафия ушу тамырлап кеткен үчүн болсо, анан деги эле ушу эрки жетеби, анан сиз ишенип атасызбы ошого? Негизи уже эмки президент ушуну улайт. Анткени уже коомчулуктагы, международный организациялардагы бардыгы уже билет да, Кыргызстанда мафия бар экен, и төңкөрүш болуп кеткен, инкылап болуп кеткени ушул үчүн деп бардыгы. Эми просто точка невозвратынан өтүп кеттик да. Обязательно Райым Матраимов уже болду. Аягына чейин акчанын баарын төлөйт. Он уже признался. Вот мне жакшы болду, что он сказал. Мен следствие менен кызматташам, мен төлөп. Пожалуйста. Азыр камалган жок, бирок жана төлөгөндөн дагы көп эпизоддор болот да. Дагы көп эпизоддор болот. Мына вор в законе камалып турат. Калгандар уже точка невозврата кетти. Уже мамлекет, система булар менен күрөшкө чыкты. Уже токтобойт бул. Башкача айтканда, сиз азыркы аракеттерин туура деп эсептейсиз? Негизи туура. Азыр бир суроо. Анан бир сразу айтып коеюн. Почему азыр кыйналып атат? Ошол эле Садыр баштан эле Жапаров кыйнала баштады. Потому что ал өзү түрмөдөн келди. Бул түрмөнүн ичиндеги жанагы эме системалардын баарын жакшы билет. Кантип күрөштү дагы билет. Бул айтты, мен күрөшөм деди, мен ага ишенип атам, до конца күрөшөт. Бир да президент кылбаган нерсени Садыр кылды. Камады, тигини кустуртуп атат, аны айтпады. Бул менин метод. Акча жок, азыр акчанын баарын түшүрүп алам дейт. Бирок он тоже признал жана 700 миллион боюнча. Ана ал указание бере албайт да ГКМБ. Эмне себептен жана 2 миллиард эле болуп калды жана ущерб. Это бир эпизод боюнча. Синкеде чыгышты. Сиз ошол убакыттан бери бүгүнкү күнгө чейин аларга эч кандай жооп берген жоксуз, унчукпай эле жатасыз да. Чын эле бийликти бир колго топтоп тез арада ошо конституцияны өзгөртүп алууну максат кылып жатасызбы? Рахмат сурооңузга. Мен бир жумадан бери баарын көрүп атам. Мен дагы интернет булактарынан көрүп атам, телевидениеден көрүп атам. Бир жумадан бери мен сабырдуулук кылып олтурам. Анткени баягы акылдарына келер, баягы айтып аткан калптардын баарын оңдоор деген бир ушундай сабырдуулук менен күтүп аттым. Бирок мындай карап отурсам, күндөн күнгө күчөп баратышат. Ошондуктан чыгып аларга жооп беришке туура келди. Элге бардыгын бүгүн ачык айта турган мезгил келип жетти да. Ошондуктан мен бүгүн сиздердин студияңыздарга келип баарын түшүндүрүп берейин деп атам. Текебаев, Садыкшер, Иманалиев, анан Отунбаевалар айтып аткан конституциянын долбоору бүгүнкү конституциялык кеңешмеде талкууланып аткан мына ушул долбоор бүгүнкү долбоор. Бул 2010 жылдан бери талкууланып келаткан долбоор. Бул 2010 жылы
Текебаевдин конституциясына альтернатива катары киргизилген долбоор болчу. Бул долбоорду мен жазган жокмун. Мен болгону бир 2 гана сунуш киргиздим ушул жерге, ушул долбоорго. Бул долбоорду 2010 жылдан бери 90 алакеттен өткөрүп, шлифовать этип, баягы талкуулап, ушинтип келаткан долбоор болчу. Баягы курултайчылар чогулуп, жыл сайын эле чогулушчу эле го, негизи билесиздер, архивтерди көтөрсөңүздөр чыгат. Мунун башында Бекбосун Бөрүбашев, Кадыр Кошалиев, Азимбек Бекназаров, Баяз Тураал баштаган жана андан башка бир 20дан ашык адам турат, авторлору. Жалгыз эле киши эмес. Булар бул жерде академиктер бар, доктор юридических науктар бар, кандидаттар бар арасында. Анан дагы андан башка уюмдар дагы бар. Бул бир. Экинчи, мен сунуш киргизген сунушум бир эле сунуш болду мына. Эки эле сунуш, кечиресиздер. Мына парламент, президент, өкмөт, курултай деп турат. Ушул 3 баштуу башкаруу бийлигин жок кылып туруп, өкмөттү да жок кылып, президенттикти эле бир эле башкаруу башчы болсун деп атабыз. Парламент калсын деп атабыз мына. Жаңы кирип аткан долбоордо. Бүгүн кандай? Бүгүн парламенттик башкаруу деп атабыз биз, Бүт утуп келген партиялар үчөө биригип алып туруп, мамлекетти 3кө бөлүп алып атат дагы. Бардык кызматтарга итибай чотубайын деле алып барып коюп атат. Мына азыр бүгүн ошо аксап турганыбыз ушундан болуп атат. Биз ушундай кылбай, мындан ары бир элдик конституция болсун, мамлекеттин элдин кызыкчылыгына иштесин деген конституцияны түзүп атабыз. 2010 жылы Текебаев жеке кызыкчылыгы үчүн жазып алган конституциянын кесепетинен бүгүн келип сазга баттык мына. Мен анын баарын толук айтып берем эмне үчүн. Менин сунушум мына өкмөттүн президент экөөнү бириктирип бир эле аппарат болсун деп атабыз. Анан курултай кирсин деп атабыз. Бүгүн эгерде мен ошондой ханский конституция менен жашай турган болсом, мына могу конституция, бүгүнкү конституция мына. Именно ушу ханский конституция ушул. Бүт бийлик президенттин колунда. Спикерди дагы, премьерди дагы президент коет. Утуп келген партиялар президенттин көзүн карап отурат. Ким спикер болот, ким премьер болот деп карап отурат. Анан президент айтып, баланчаны спикер кыл, түкүнчөнү премьерге көрсөткүлө, үчөөнү коалиция түзгүлө, тигил экөөнү оппозицияга таштагыла деген конституция мына могул 10 жылдан бери конституция. Мына көрдүңүздөрбү? Соттордун баарын президент шайлайт. Райондон, областтыкын, жогорку сотту, конституциялык палатаны бүт баары президент шайлайт бүгүн. Мына ушул конституция. Эгерде мен жеке кызыкчылыгым көздөсөм, жок эле дегенде бир 3 жыл, 5 жыл ушуну менен башкарып отура бербейт белем. Мага жеке кызыкчылыктын кереги жок. Маган тез арада саясий реформаларды жасап, түзүп, анан бардык саясатты унутуп туруп, ак барактан экономика менен заниматься этип кетели деген ниет бар болчу. Ошон үчүн ушул баягы 2010 жылдан бери келаткан долбоорду, могу долбоорду парламентке киргизгенбиз. Ошол жанакындай мен айткан сунуштарын эске алып, парламентке киргизип, депутаттардан ошо парламент карасын дегенбиз. Анткени мыйзам жазуу укугу 3 гана нерсеге берилген, 3 гана кишиге. Бул өкмөткө, депутаттарга, анан 10 000 шайлоочуга берилген. Мисалы, могул ушул мыйзамдын долбоорун жазган адамдарга, могу 20дай адамга, анан уюмдарга укук берилген эмес андай. Ошон үчүн жогорку кеңешке берип, жанагы депутаттардын анда дагы мыйзам менен көрсөтүлүп калган 80ден кем эмес депутаттын демилгеси менен кирет деп калган. Бул демилге, бул мыйзамдын автору эмес, демилгелеп атат мына ушул конституцияны деп. Өзүлөрү да түшүнбөй калды кол койгон депутаттар. Бай Текебаев кыйкырып чыкса эле коркуп кетти дагы, бул туура эмес кирип аткан окшойт деп, анан колдорун чакыртып алган бир 4-5 депутат болду. Аны да көрдүм. Алар түшүнбөй коркуп баягы колдорун чакыртып алды. Бирок кеп анда эмес. Ошондон кийин баягы чимкириктер карайбы, анан парламенттин суроо өтүп кеткен деп дагы жазып чыгышпадыбы? Мына ошол жанагы өкмөттүк эмес уюмдар жазып чыгып атат. Жанагы түшүнүп түшүнбөй кыйкырып чыккандар жазып атат. Ошондон кийин биз бир кеңештик дагы айттык. Анда конституциялык кеңешме түзөлү да ошол жака карасын дедик. Мына бүгүн 90дон ашык адам, бардыгы ушул ар тармактан академиктер бар, доктор юридических наук бар, кандидаттар бар, ушулардан турган ар тармактын өкүлдөрүнөн турган 90 киши бүгүн талкуулап атат. Ошолорго мен айтар элем, буну эч ким түртүп, зордоп, эртең бүрсүгүн эле кабыл ал деп аткан эч ким жок. Элдин талкуусуна койгула деп атабыз. Элден сунуш түшсө, алардын баарын кабыл алгыла, эгерде мамлекеттин, элдин кызыкчылыгына каршы келбесе деп атабыз. Ошол эле Текебаев, Отунбаевлар көчөдө сайрабай ош жерге барып туруп сунушун бериш керек. Мына муну алып коелу, муну кошуп коелу элдерди. Аны эч ким эшке чыгарып коюп аткан жок. Мына Академия наукта бүгүн талкуу жүрүп атат.
ошол жерге барып ошол жерге сунушун бериш керек. Сиз дагы берсеңиз болуп барат, барып туруп берсеңиз болот, сунуштарыңыздарды бергиле деп атабыз. Эми мен ошол конституциялык кеңешменин мүчөлөрүнө кайрылып кетким келет да. Эч ким кубалап аткан жок артынан. Шашпай караңыздар. 1 ай карайсыздарбы, 2 ай карайсыздарбы? Шашпай караңыздар. Карай беришсин. Мен башка сунуш айтайын деп атам парламентке. Бул парламенттин укугу да. Парламентте бүгүн мыйзам долбоору турат. Жаңылышпасам ушу былтырлары бекен Курманкул Зулушев деген депутатыбыз немеге киргизген парламентке. Баягы референдумга чыгаралы деп. Парламенттик башкарууну каалайсыңбы же президенттик башкарууну каалайсыңбы деп элден сурап алалы деген. Мен ошол мыйзамды бүгүн депутаттар алып чыгып, ушу президенттик шайлоодо ошону койсо деп суранып кетет элем да референдумга. Элден сурап алалы биз. Көчөгө чыгып кыйкырып, жок бизге парламенттик башкаруу керек деп бир тарап айтса, бир тарабы президенттик деп, жалпы элдин пикирин угалы анда. Андан кийин келип турган аны ушул конституцияны кабыл алалы, бүгүн талкуу кылып аткан кабыл алалы, конституцияны кабыл алалы деген бир сунуш айтат элем да. Бирок ошол жерге сөзсүз киргизиш керек. Президенттикпи же парламенттикпи дегенден сырткары экинчи графа менен смешанный деп, аралашма, бир мандаттуу, анан мисалы 35, биз айтып атабыз да, 35 мындай деп атабыз да парламентте. 90 деп көргөзүп коюп атабыз жаңы долбоорго, азыркы талкууланып аткан долбоорго. Анан аны баягы деталдаштырып жазбайлы деп атабыз. Жазбай аны конституциялык мыйзам менен кабыл алалы деп атабыз. Анткени эртең 1 жылдан кийинби, 5 жылдан кийинби биз азыркы жаңы долбоорунда 35 бир мандаттуу болсун, 55 партия менен келсин деген сунуштар болду да. Биз аган айттык, макул талкууга алып чыгып элдин талкуусуна коюла деп атабыз. Мен эсиңиздерде болсо бир мандаттуу деп келатам. Элдин да каалаган ошол. Бирок талкууларда талкуулап келгенде сунуш болуп атат. 35 бир эле мандаттуу 35 эле депутат кылып койсок, анда аялдар келбей калат, жаштар келбей калат деген сунуштарын берип генден кийин анда мейли 55ти партияларга берелди, ошонол менен жаштар келсин, анан аялдар да келсин деп атабыз. Эгерде ошондой деп эле ойлосоңор деп. А 35 ошо ар бир райондун өзүнөн өкүлү келсин, бир мандаттуу деп киргизип атабыз да мынакей. Ошондуктан мен айтарым, парламенттин депутаттарынан суранып кетерим да, ушул эки графа менен турган суроо менен ошол президенттик шайлоодо буган ошол көп деле акча кетпейт. Эгерде борбордук шайлоо комиссия ошону аткара алса, анда ошо эки графадан турган суроо менен чыгыш керек да. Президенттик шайлоо өтүп атат өзүнчө, ушул суроону элден сурап алыш керек. Президенттик шайлоону каалайсыңбы же парламенттиктиби? Экинчи графасында аралашманы каалайсыңбы же партиялык шайлоону каалайсыңбы деп. Мына ошондон кийин анан эл жалпы элдин үнүн уксак, көпчүлүк эл эгерде кайсыган добуш берсе, анан келгенден кийин шайлоо бүтүп келгенден кийин анан дароо конституцияны ага чейин талкуулай берсе, анан ошол жерин түздөп туруп эле анан кийин мына деп элдин шайлоосуна алып чыксак болот мына. Мына ушул жол менен дагы кетсек болот да. Эми Текебаев жанагы регламент бузулду деп айтып атат. Текебаев боюнча мен айтып кетейин. Мындай да, Текебаевди мен 30 жылдан бери билем жакшы. Анын 15 жылын сыртынан билчүмүн. Сиздер окшоп эле баягы телевиден көрүп, дебаттарда көрүп, парламентте сүйлөгөн сөздөрүнөн көрүп, Текебаев, Масалиев, Бусубалиев, Мадымаров мына ушуларды мен жакшы сыйлайт элем да. Анткени баягы Акаевдин убагынан бери оппозиция болуп сүйлөп жүргөндө көрчүбүз. Кийин 2005 жылы мен өзүм депутат болуп келдим. Текебаевдер менен аралашып иштеп калдым. Ошондон кийин анан баягы чыныгы жүзүн көрө баштадым. Мен буга чейин сабырдуулук кылдым, улууну урматтадым, кичүүнү иззаттадым, бүгүнкү күнгө чейин сыйлап келдим Текебаевди, өзү жакшы билет мага. Анан эми бузукулуктун да чеги болуш керек да. Ошону мен бүгүн элдин алдына ачык айтып коеюн деп келдим. Бузукуларга эл ээрчип кетпеш керек. Алардын айткан калп сөздөрүнө ишенип эле көчөгө чыгып кыйкыра бербеш керек. Мына Текебаев жөнүндө айтсам. 2010 жылы мына могул конституцияны, ушул конституцияны өзүнүн жеке кызыкчылыгына жазган. Муну саясий элита бүт бардыгы билет. Бүт баарыбыз билебиз. Журналисттер деле жакшы билет. Анткени 2010 жылы революция болгондон кийин ал өзүнө тиешелүү топту топтоп алып эле конституциялык кеңешме деп өткөргөн. Баягы түштүк окуясы да болуп кетти ошол мезгилде. Ошого шылтап анан кийин буну конституцияны тез кабыл албасак такыр ит болобуз деген шылтоо менен эл баягы коркуп турганда кабыл алдырып алган. Максаты эмне болгон? Максаты ошол мезгилде атамекен СДПК деп фаворит болуп турган партиялар болчу, революция кылды деп. Анан ал өзү ойлогон.
Parlamentти мен утуп келем, 65 орунду ээ болом, 65 орунга анан ошон үчүн келем да спикер болуп. Мыйзамыбызда жазылган. Бийлик бул эл өлкөнүн жетекчиси, өлкөнүн кошойду пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, азыр айтылбаса